Атамбаев эгемендик күнүн кандай тосту? 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен 2010-жылдагы өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева, өлкөнүн парламенттин спикери, премьер-министри жана башка өлкөндөрү менен Ала Тоо аянтындагы салтанатка шатыр-шатман чыгышып, кутуктоо айтып, концерт көрүп, эл менен амандашып тосушту. Жээнбеков менен Отунбаевдин ортосуна кээде аламыш каттап турганына карабай, расмий мамлекеттик иш-чараларда президент сыр бербей мамлекеттик кызматкерлердин этикалык нормаларынын алкагынан чыкпайт. Ал эми 2016-жылы 31 августта ал кезде президент Алмазбек АТАМБАЕВ Ала Тоо аянтынын Роза Отунбаеваны кууп чыккандыгы окуя дүйнөлүк бардык маалымат агенттиктерине тарабынан чагылдырылып, тарыхта калды. 31 августта Алмазбек АТАМБАЕВ эгемендик күнүн УКМКнын абагында тосту. Айрымдар УКМКнын абагы анын имаратынын жер төлөсүнө деп ойлошот. Чындыгында УКМКнын тергөө абагы анын имаратынын 2 жана 3 кабаттарында жайгашкан. Аны жакында эле евроремонттон өткөндөн 2 орундуу бир камерасында Атамбаев азыр жалгыз жатат. Баса бул камераны абакта жаткан бир төбөл өз эсебинен VIP камера кылып оңдотуп, жашап жүргөндө Атамбаев кармалып, тиги төбөлдү Атамбаевке бошотуп берүүнү суранышкан. Анан ошол Атамбаев жаткан камеранын терезесинин форточкасы Ала Тоо аянтын көздөй ачылып, шаңдуу музыка кечке төгүлүп, Бишкектин мэри Азиз Сурахматов менен президент Сооронбай Жээнбековдун майрамдык куттуктоолору Атамбаевдин камерасына жаңырып туруптур. Ошентип Атамбаев үч уктаса түшүнө кирбеген абалга кептелди. Ал Ала Тоо борбордук аянтындагы эгемендик күнүнүн шаңдуу музыкасы менен куттуктоолорун УКМКнын камерасындагы форточкадан угуп калат деп ким ойлоптур? Маалымат булагы Элдиквидео.